Суроо: Кыямат күнү инсандардын көп бөлүгү тозокко түшөөрүн билген Аллах Субхана ва Таала эмне үчүн инсандарды жаратты? Акыры бул маселе Аллахтын Рахман сыпатына каршы келбейби? Аллах инсандардын көп бөлүгүн тозокко киритүүнү каалайбы? Наузу биллах. Демек суроо: эмне үчүн Аллах инсандардын көпчүлүк бөлүгү кыямат күнү тозокко түшөөрүн билип, аларды жаратты? Инсан Аллах Субхана ва Тааланын кайталангыс жана кооз махлуктарынын бири. Аллахтын башка махлуктары, ал өсүмдүк, жылдыздар, күн, айбандар же канаттуулар болсун, ал затка бүтүндөй багынышат. Башкача айтканда, алардын баары Аллах Таалага 100% моюн суна турган мусулмандар. Алардан өзгөчөлөнүп, Аллах дагы эки түрдүү махлук жаратты. Алар жиндер жана инсандар. Инсандар жиндерден жогору кылып жаратылган. Инсандарда тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Алар Аллахтын буйруктарына баш ийүүчү же болбосо баш ийбөөчү болуштары мүмкүн. Эгер каалоо өз колунда болгон абалда инсандар Аллах Субхана ва Тааланын Курандагы буйруктарына жана сахих хадистерге ээрчисе, тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болбогон Аллах Субхана ва Таалага сөзсүз моюн суна турган периштелерден да жогору болот. Бул жол менен каалоосу өз колунда болгон же Аллах Субхана ва Таалага моюн сунуу же моюн сунбоо ортосундагы тандоону аткарган инсандар Аллах Субхана ва Тааланын буйруктарына моюн сунушса, алардын даражалары периштелерден да жогору болот. Эмнеге дегенде периштелер Аллах Субхана ва Таалага баш ийбөлүк кыла алышпайт. Бул жол менен ал зат өзгөчө бир махлукту жаратты. Эгер сиз кемчиликсиздикке же бир жогору даражага жетишүүнү кааласаңыз, ага жетүү сапаты төмөн болот. Мисалы, эгер сиз 10-класс сынагын тапшырып жаткан болсоңуз, андан өтүү мүмкүнчүлүгү сизде жогору болот. Бирок бакалавриат баскычы үчүн тапшырыла турган сынакка келсек, баары дагы бул сынактан өтө албайт. Натыйжа 10-класска караганда төмөн болот. Эгер медицина жогорку окуусуна тапшырыла турган сынактарды алсак, сынактан өткөндөрдүн пайыз сыпаты гуманитарлардын сынак натыйжасынан төмөн болот. Медицина жогорку окуусуна кирүү үчүн сынак тапшырып, андан жарамдуу өткөндөрдүн саны сынактан жыгылгандарга караганда аз болот. Себеби бул өтө кыйын сынак. Бизге суроо кылып берилген мисалда дагы дал ошондой. Бул да бир сынак. Аллах бизге тандоо мүмкүнчүлүгүн берди. Ошондуктан Аллах аларды тозоктук кылып жаратты деп айтуу туура эмес. Себеби аларда тандоо мүмкүнчүлүгү берилген. Чынында Аллах мээримдүү жана ырайымдуу. Ал зат айтат: Раббиңерге истигфар айткыла, албетте ал күнөөлөрдү көптөп кечирүүчү. Аллахка тобо кылсаңыз, ал зат сизди албетте кечирет. Кандай гана күнөө кылбаңыз, керек болсо күнөөңүз тоодой болсо дагы, эгер сиз тобо кылып Аллахтан кечирим сурасаңыз, иншаллах Аллах сизди магфират кылат. Бирок биз инсан болуп туруп Аллах Субхана ва Таалага шүгүрсүздүк кылабыз. Биз жамандык кылгандан соң тобо кылуу ордуна кайра күнөө иши кол урабыз. Мында сыноо бар. Аллах Таала Али Имран сүрөсүнүн 185-аятында айтат: Бардык жандар өлүм даамын татышат жана кыямат күнү ар бириңерге сыйлыгыңар толугу менен берилет. Ошондо ким тозок отунан куткарылып бейишке киргизилген болсо, мына ушул ийгиликке жетет. Дүйнө жашоосу азгырыктардан гана пайдалануу. Мүлк сүрөсүнүн 2-аятында болсо, ал силердин кимиңер жакшы амалдарды жасаарыңарды сыноо үчүн өмүр менен өлүмдү жараткан деп айтат. Албетте бул дүйнө сыноо, анын натыйжасы болсо кийинки жашообузду көргөзүлөт. Аллах эң мээримдүү жана ырайымдуу зат. Биз Аллах Тааланын башка махлуктарынан абзел кылып жаратылганбыз. Биз азыр сынак тапшырып жатабыз. Элестетиңиз, медицина сынагында дарыгер туура эмес жооп берип жатат. Эч ким мугалимдин мен ырайымдуумун, ошондуктан сынактан өтөсүз деген сөздү күтпөйт. Эгер мугалим сынак тапшырып жаткан дарыгерлерге ырайымдуулук кылса, кийинчерээк ошол дарыгер ишке чыгып, бейтаптарды айыктырыш ордуна аларды өлтүрүүнү баштайт. Ошондуктан эрежелерге амал кылуу зарыл. Керек болсо сиз ырайымдуу болсоңуз дагы сынак убагында бир гана туура жоопторду кабыл кылууңуз шарт. Эгер сиз сынактан өтсөңүз, сизди бейиш күтүп турат. Эгерде жыгылсаңыз, тозок.